Ошто биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. Душанбеде Касмалиевдин катышуусунда КМШ премьерлеринин кеңеши өтүүдө. Бишкек мэри Ош базарына баш бакты. Президент Садыр Жапаров Татарстандын башчысы Рустам Миниханов менен жолукту. Жолугушуу Чолпон Атада өтүп жаткан ак илбирсти коргоо боюнча эл аралык форумдун алкагында болду. Жапаров менен Миниханов эки республиканын ортосундагы экономикалык, экологиялык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Тажикстандын Ордо каласы Душанбе шаарында өтүп жаткан КМШнын өкмөт башчыларынын кеңешине катышууда. Бул тууралуу Минкабтын маалымат кызматы кабарлайт. Бүгүн аталган кеңештин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйыны өтөт. Отурумдун жүрүшүндө соода-экономикалык, илимий техникалык жана маданий гуманитардык тармактар боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, чечимдер кабыл алынат. Жыйындын алдында премьерлерди Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алганы кошумчаланды. Бишкек мэри Ош базарына баш бакты. Айбек Жунушалиев башаламан сооданы иретке келтирип, санитардык эрежелерге жооп бербеген жайларды жабууну тапшырды. Ошондой эле санитардык кызмат ишин чалай жасап жатканын белгиледи. Мындан тышкары алар Чад дарыясынын жээгине бак отургузууну карап чыгууну тапшырды. Чымыны да учуп жүрөт. Эми кандай көрүнүш? Соц тармакта жол ортосунда аялды ур токмокко алган кишинин видеосу тарады. Окуя кече Жал Кечи районунда болгону аныкталган. Видеодон аял жүрүп бараткан унаадан секирип кеткенин, жолдо бараткан адамдардан жардам сураганын көрүүгө болот. Милиция 35 жаштагы келин арыз менен кайрылып, 1990-жылы туулган жаран тарабынан сабалганын билдирди. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, аялга кол көтөргөн киши убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Спутник агенттигинин өздүк маалымат булактарынын айтымында киши мурун кызга сөз айтып жүргөн, жолдошу эмес. Вы звоните, девушка? Милицию позвонили? Июнда Токмок шаарынын тургунун сабаган деп шектелген адамдардын тобу аныкталып кармалды. Атайын кызматтан билдиргендей, үсүздөгү жылдын 27 майынан 28 майына караган түнү Токмок шаарындагы Караван Сарай кафесинин аймагында 2005 жылы туулган жаранга белгисиз адамдар тарабынан кол салуу болгон. Бул факты боюнча жабырлануучунун жакындары арыздангандан кийин сотко чейинки иликтөө иштери башталган. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында УКМКнын жана Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 3 адам кармалды. Кылмышка шектүүлөр Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, укук коргоо органдары тарабынан тергөө ыкчам иш-чаралары уланууда. Белгилей кетсек, жабырлануучу улуттук госпиталдын бет жаак хирургия бөлүмүндө жаак сыныгы диагнозу боюнча стационардык дарыланууда. Ош шаарында биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды. 38 жаштагы аялга операцияны Ош мамлекеттик университетинин тажрыйбалуу дарыгери Бексултан Сейитбек уулу жана Россиядан чакыртылган хирург-трансплантолог Игорь Милосердев жетектеген команда жасаган. Бейтапка анын бир тууган иниси донор болуп, бир бөйрөгүн берген. Учурда экөөнүн тең абалы туруктуу экени айтылды. 4 саатка созулган операция Ош мууда алгачкы жолу жасалгандыктан акысыз болду. Курман айт майрамы учурунда милиция кызматкерлери жарандардын коопсуздугун камсыздайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалым болгондой, 11 миңден ашуун милиция кызматкери өлкө аймагындагы мечиттерде жана ага жакын аймактарда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздайт. Курман айт майрамына карата даярдыктын алкагында ички иштер органдарынын кызматкерлери коомдук жайларда укук тартибин камсыз кылуу жана мүмкүн болгон укук бузууларга жол бербөө максатында ыкчам алдын алуу иш-чараларын күчөтүүдө. Мындан тышкары жол кыймылынын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурулууда деп айтылат. Ошондой эле милициянын бардык бөлүмдөрүндө саптык кароолор өткөрүлүп, анын жүрүшүндө өздүк курамдын кызмат өтөөгө даярдыгы текшерилди. Жарандар көп топтолгон жерлерде абалды көзөмөлдөө күчөтүлдү. Эске салсак, быйыл Курман айт майрамы эртең 6 июнда белгиленет.